Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Amma ba'd. Assalamu alaikum ve rahmatullahi ve barakatuh. Urmatlı mekendeşler, kadarlı musulman bir tuğanlar. Barыңыздарга жараткан Алла Тааланын тынчтыгы, саламы, мерими райымы жана берекеси болсун. Жараткан Алла Таала туткан орозоңуздарды, окуган таравих 5 вакыт намаздарыңыздарды, кылган дуаңыздарды, тилектериңиздерди Аллахым кабыл кылсын. Бүгүнкү биздин темабыз дин жана коом. Коомдо диндин орду, биздин коомубуз канткенде бактылуу болот, канткенде ынтымак болот, канткенде өнүгөт, канткенде өсөт, дини жааттан ошо көз караштар кандай, ошол тууралуу Кудай кааласа маек болмокчу. Тиешелүү сурооңуздар болсо, буюрса жооп бергенге биз аракет кылабыз. Урматтуу мекендештер, жараткан Алла субханаху ва таала сиздерге, биздерге ушу адамдын чегинен чыкпаш үчүн мынакей дин берген. Динибиз улуу баалуулуктардын, бекем туура ишенимдердин, туура ибадаттардын, жакшы кулк мүнөздөрдүн, таза алды бериш жашоонун аты ушул дин деп айтылат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям кайсы бир коомдо эгерде зына көбөйө турган болсо, анда атайы бабалары укпаган оорулар көбөйөт деп айткан. Кайсы бир коомдо таразадан ушул кемитип, алдап ала тургандар өлчөгөндө, тартып алууда көбөйө турган болсо, ал коомго жараткан Алла Таала мындай кымбатчылык, ал коомго ушундай бир жокчулук, ачарчылык бере берет деген. Ал эми кайсы коомдо байлары зекет берип, кембагалдарын алабалын карабай турган болсо, аларга болсо Алла Таала учурда жамгыр бербейт дейт. Кээде кажет болуп калганда жамгыр жаабайт экен, жамгыр жок учурда жамгыр жаайт экен. Мынакей эмне деп айтат? Жана кайсы бир коом Алланын элчисине баш ийбей турган болсо, өкүмдөрүндө чечим чыгарбай турган болсо, анда жараткан Алла Таала мусулман эместерди башына коюп коет, мал мүлктөрүн тартып алат, булар карап эле отура берет дейт. Ушундай 5 нерселерден пайда болуп калгандан мен Алла Тааладан паана тилеймин деп айтып атат. Демек, кайсы бир жерде уятсыздык таркай турган болсо, аберсиздик таркай турган болсо, анда ал коомдун келечеги жок дейт. Кайсы коомдун жаштарында адеп ахлак бузулса, адамгерчилик бузулса, улууларды урматтоо азая турган болсо, ал коомдун келечеги жок. Ал коомдун келечеги жок. Ушундан улам, алхамдулилля, динибизде дагы, биздин каада салттарыбызда дагы улууларды урматтоо, жаштарыбыз улууларды урматтаса, ал эми улууларыбыз болсо жаштарыбызга ыззат көрсөтсө, аалымдарыбызды кадырласа, карыларыбызды, диндардагыларды кадырласа, пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам айтат, ушулар менин үммөтүмдөн дейт. Ал эми ким улууларды урматтабаса, жаштарды кичпейли аларга ыззат көрсөтпөсө, аалымдарды кадырлабаса, ал менин үммөтүмдөн эмес деген. Бир хадисте пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айткан, 4 нерсе силерде же кайсы бир коомдо боло турган болсо, дүйнөгө зыян жетсе дагы силерге зыян жетпейт деген. Арбаун ида кунна фик фала алейк ма фатака минад дунья. Эң биринчиси эмне деди? Ушул жерде пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтат, 4 нерсе эгерде силерде боло турган болсо, жашооңордо, жүрөгүңөрдө, анда эмне? Силерге дүйнөгө кандай зыян келсе, дүйнөдөн канча кемчилдик болсо, силерге андан эч кандай зыяны тийбейт дейт. Биринчиси хифду хадисин, сидку хадисин, чын сүйлөшүү экен. Мына коом, дин менен коомдун ортосундагы динибиздин биринчи чакырыгы чын сүйлөгөнгө экен. Жараткан Алла Таала өзү чынчыл, пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам ас-садикул амин, чынчыл аманаткөй деген аты бар эле. Алла Таала чынчылдыкка чакырат. Я айюхалладина аману куну маас-садикин, чынчылдар менен бирге болгула. Я айюхалладина аману тақулла кулу каулан садида, силер туура сөз сүйлөгүлө дейт. Ва ман астaqu миналлахи хадиса, Алладан өткөн чынчыл барбы дейт. Ас-сидқу юнжи, чынчылдык куткарат. Вал кадиба юхлик, жалган жок кылат, куратат дейт. Мынакей пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат, чынчылдык демек эң биринчиси мынакей сидку хадисин, чын сүйлөш керек. Бүгүнкү күн ушунчалык жалган сөз
ата энесин деле алдап атат, айыл бала чакасын деле алдап атат, улууларды деле алдап атат, досторун деле алдап атат, кичүүлөрүн деле алдап атат, соода саттыкта деле алдап атат. Жалган, 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 жалган. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтты: мусулман адам жалган сүйлөшү мүмкүн эмес. Мусулман адам коркок болушу мүмкүнбү деди эле? Мүмкүн. Сараң болушу мүмкүнбү деди эле? Мүмкүн. Жалган сүйлөшү, жалганчы болушу мүмкүнбү деди эле? Жок, мүмкүн эмес дейт. Мусулман адам коркок болушу мүмкүн экен, сараң болушу мүмкүн экен, бирок жалган сүйлөшү, жалганчы болушу мүмкүн эмес экен. Ланатуллахи алал кадибин. Алла Тааланын каргышы болсун дейт жалган сүйлөгөндөргө. Демек туугандар, мынакей ислам динибиздин чакырыгы. Пайгамбарыбыз өмүрүндө жалган сүйлөгөн эмес. Өмүрүндө бирөөнү алдаган эмес. Өмүрүндө бирөөгө калп айткан эмес. Чын сүйлөгөнгө буйруп, чын сүйлөгөндү үйрөтүп кеткен. Пайгамбарыбыз айтат: биринчи силерге ушу пайда кыла турган сыпат чын сүйлөгөндү алгыла дейт. Экинчиси хифзу аманатин. Аманатты сактоо. Аманатты сактоо. Бирөө бир нерсе берсе, ошол аманаттай кылып сактап өзүнө кайтарып берип. Мейли ал машинесин аманат кылып бердип турдубу, үйүмбү, буюмдубу, же бир жаныбардыбы, кандай же бир нерсени аманат кылып сизге таштады. Кээде бир сөздү аманат кылып таштап кетет сизге. Айтып, бир сөз бул аманат, эч кимге айтпаңыз деп. Ушул аманатка дагы биз кыянат кылбашыбыз керек экен. Кыянат кылбайт. Кээде бир мажлисте, жыйында отурган ошол жердеги аманат болот туугандар. Кээде бир кызмат аманат болот. Аманатты сактамайынча биз өнүгүшүбүз мүмкүн эмес. Ар бир тармакта, ар бир ошо жашоонун биздеги тиричилигинде аманатка сактоо керек. Аманат. Бул жан дагы аманат, ден соолук дагы аманат, мал мүлк дагы аманат. Булардын баарын сактаганга биз буйрулган экенбиз. Үчүнчүсү болсо хусну халикатин. Жакшы кулк мүнөз дейт. Жакшы кулк мүнөз. Жылмайып учурашуу болсун. Же болбосо машаалла жакшы кулк мүнөз. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам өзү айткан: момундардын эң ыйманы толугурагы алардын кулк мүнөзү жакшылар. Кандай? Кичпейил, сабырдуу, каниет, шүгүр кылган, аз сүйлөгөн, сүйлөсө да ойлонуп сүйлөгөн, башкаларга жардам берген, боорукер, кечиримдүү, кечирим сураган, ыз учу салбаган, кыйкырып өкүрбөгөн деген өзүнүн адеп ахлагы, кулк мүнөзү жогору. Кулк мүнөзү жогору. Бирөөгө зулумдук кылбайт, бирөөгө жамандык кылбайт, бирөөнүн акысын жебейт, бирөөнүн укугун тебелебейт, бирөөнү кемсинтпейт, бирөөнү кордобойт, бирөөнү ушактабайт, бирөөнү каргабайт, бирөөнүн ортолоруна чакымчылык салбайт, бирөөгө көрө албастык кылбайт, бирөөгө текеберленбейт, басмырлабайт. Мына ушул мынакей жакшы кулк мүнөз деп атат Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам. Төртүнчүсү адал ырыскы деп койду. Адал ырыскы. Иффатун фи ту'матин, иффатун фи ту'матин, адал ырыскы. Алкым таза болсун дейт. Тапкан жегенибиз, жашап үй була бала чакабызды бакканыбыз, ата эне бир туугандарыбызга бергенибиз ушул адал болсун. Пешенетер менен тапкан болсун. Уш төртөө болсо, дүйнөгө зыян келсе, силерге зыян келбейт деди туугандар. Кайсы коомдо ушул төрт нерсе пайда болсо, ал коомго эч бир нерсе зыян жеткире албайт. Суроолорго жооп бергенче кетейин. 30 жылдык каза орозону бөлүп 5-10 күндөн кармап берсе болобу, же айдан айга кармаш керекпи? Жок, болот. 1 күндөн болсо дагы, 5 күндөн болсо дагы кармап берсеңиз болот. Негизгиси эсебин жоготпоңуз, бир тетрадь ачып койгонуңуз жакшы болот. Анан кийин ушу кадимкидей эле таң аткандан күн батканга чейин мына ал айт өткөндөн кийин бисмилля деп кармап баштай бересиз. 30 болгондон кийин 1 жылдыкы бүттү, акырын болот. Кээде катар кармасаңыз болот, Кээде болсо ушул кармабай турган кайсы айт күндөрү кармабайсыз, Курбан айт күнү кармабайсыз, Курбан айттан кийин да 3 күн бар, ошол күнү кармабайсыз. 5 күн. Калган бардык күнү кармай берсеңиз болот. Сөөктү отко жага берсе болобу? Эми бар отко мындай жөндөн эле күйгүзүп берген жок, сөөктү өзгөчө. Адамдын сөөктөрү болсо аны көмүш керек. Айвандардын сөөктөрү болсо аны иттерге берип эле коюш керек, күйгүзбөстөн эле. Таптакыр көбөйүп кете турган болсо аны көмүп койгон жакшы.
ата сөөк бул пайгамбарыбыз айткан, бул жиндердин азыгы деген. Жиндердин азыгы, сөөктөр жиндердин азыгы болот. Орозонун экинчи күнүндө оозумду 5 мүнөт эрте ачып алыпмын. Билбей туткан орозом кабыл болбой калдыбы дейт. Билбей эми ачып алган экенсиз, бул казасын кармап бересиз. Bir gün karmap beresiz kazasın buyursa, жараткан Алла Таала кечиримдүү, Алла Тааладан кечирим сураган болсок, жараткан ал кечиримдүү. Өзгөчө билбей калганды Алла Таала маны кечирет. Пайгамбарыбыз айткан, мен үммөтүмдөн калем көтөрүлгөн, уктап калганда, балагатка жеткенге чейин жинди болуп калганда, билбей бир ишти кылып алганда, ал убактарда күнөө жазылбайт бул учурларда. Орозоңуздар кабыл болсун. Ороза кармап, оор жумуш кылып, кыйналганда чыдабай оозун ачып алса кандай болуп калат? Орозо бүткөндө бөлүп кармап берсе болобу? Айта кетсеңиз. Болот. Эми биринчиден өзгөчө ушул орозо күндөрү анткени саарттан кечке чейин ачка болуп тургандан кийин сөзсүз кандайдыр бир денеге оорлук болот. Бул жөнөкөй эле эмес. Ошондуктан пайгамбарыбыз айткан, кимде ким кайсы кожоюн өзүнүн кол алдында иштеген, же болбосо кулуна анын ошо Рамазан айдын урматынан аны ишин азайта турган болсо, жеңилдете турган болсо, анын күнөөлөрүн жараткан Алла кечирет деген. Ошондуктан оор жумуштарды биз азайтышыбыз керек туугандар. Колубуздан келсе кичине азайтып турушубуз керек. Бир киши бизден 2 торпак алган, көп болду. Биз ал акчага үй салмакпыз. Чоң апамдын үйү кулайып деп калып, эмне кылышыбыз керек? Эми торпок алган болсо, ал кишиден акчаңызды алышыңыз керек. Анын аркасынан эми айтып сураңыз. Имам Азам Абу Ханифа рахимахулла айтат, ошо дайым артынан этегин кармап, бекем жүрүп алганга чейин сиздин акыңыз бар. Бүгүн шариятыбыздын өкмү боюнча карап айтканда, бербесе атайы мынал орган бар, анын үстүнөн иштей турган, милицияга кайрылып, сотко кайрылып алганга чейин сиздин акыңыз бар. Эгер мурун канап кан жутуп алса, ооз ачылабы дейт. Мурдунан канап оозуна жутуп ала турган болсо, ооз ачылып калат. Ооз ачылып калат, оозунан ачылып калат. Мурдунан карап оозунан жутуп алсын. Эде мурдунан эле канап кетип, кийинге да түкүрүп атат, анча-мынча тынажыктан тартканда өткөдө турган болсо, анда дагы ооз ачылып калат. Ошон үчүн чыгарыш керек болуп калат. Нары мурундагы немени, канды жогору тартпаш керек. Гусулу жок. Канча күн жүрсө болот дейт. Туугандар, гусулу жок жүрсө күнөө болот. Гусулу жок тамак жесе, кийинген ичкендин баардыгы макру тахрими дейт. Арамга жакын макру деп айтат. Ошондуктан гусул болуп калгандан кийин жунуп, гусул важип болуп калгандан кийин сөзсүз түрдө эртерээк жуунуш керек болот. Менин каарыган энем 80ге чыккан. Намаз окуй албай кыйналып жатат. Мурун окуучу эле. Азыр унутуп калыптыр. Жаттаган сөзүн тез эле унутуп калат. Эмне кылса болот? Алла Таалам кечиримдүү. Мурун ушу жакшы окуп жүргөн болсо, оорунун себебинен, каарылыктын себебинен унутуп калган болсо, мурда ден соолугу жакшы учурда кандай окуп жүргөн болсо, ошондой сооптор жаздыра берет. Азыр дагы ниет кылып, сиздерге бирөөңүздөр ыктыда кылып, отуруп окуп дагы ниет кылып, ыктыда кылып окуй берсин, аракетин кыла берсин, таштабасын бирок. Ооздо протез тиш кыймылдаса, аны убагы менен чыгарып, чайкап турса, орозо бузулбайбы? Чыгарып бузулбайт. Оозун чайкап, кайра салып кое берет, бузулбайт. Чайкап, оозун да чайкаса, ошо протезин дагы чайкап жууп, кайра ордуна коюп койсо, ал аркылуу эчтеке болбойт. Албетте ушул шектен кетиш үчүн, чыгыш үчүн, оозундагы салгандан кийинчи дагы бир жолу түкүрүп койсун, болду. Менин тырмактарым оорулуу. Башка ден соолугум жакшы. Мен дайыма тырмакка лак коюп жүрүшүм керек. Мен лак менен намаз окусам өтөбү дейт. Эми эгерде ошо лакты жукараак боло турган болсо, суу тырмакка өтө тургандай болуп, анда боло берет жакшы эле. Эгерде андан өтпөй турган болсо, суу фарыз да, бардык жерге жеткириши фарыз болуп эсептелинет да, анда болбой калат. Саарлыкта
кечигип калдык 15-20 мүнөт. Күнөөгө киреби, кыжалат болуп жатам дейт. Эми бул саарлыкта кечигип калды. Сиздер 15-20 мүнөттөн кийин дагы тамак жеп алдыңызбы, жеп алган жоксузбу? Эгерде тамак жеп алган болсоңуз, билип туруп анда ал орозо болбой калат. Кийин кармап бергенге туура келет. Карып калган ата-апалар балдарын же неберелерин арам деп урушса, арам шүмшүк десе, эмне болот? Балага зыян эмеспи? Балага зыян эмес, бирок мынандай арам деп айткан ошол ата-эне карып калган эмелер аларга күнөө болуп калат. Бул өзүнчө бир каргыш, бир жаман сөз бул. Арам деген сөз, арамдан туулган деген сөз айтып атабы? Арам деген бул өтө чоң, кандай десем, бир жала, айыптоо болуп эсептелинет. Бул күнөө болуп эсептелинет. Балага эчтеке болбойт, ата-энеге ушундай деп сүйлөгөн кишиге күнөө жазылат. Ооз жапкандан кийин 10 мүнөттөн соң багымдат намазын окуса болот деп уктум. Ошол туурабы? Ооз жапкандан кийин убактысы. Эми сиз мисалы кичине эртерээк жабышыңыз деле мүмкүн. Бирок баягы бүгүнкү күндө өткөн кече ар бир сабакта айтып атабыз, муфтиятта ооз ачаар жана оозду жабаар убактысы бар. Саарлык убактысы качан бүтөт? Ошодон кийин намаз окусаңыз боло берет. 10 мүнөт эмес, 1 мүнөттөн кийин деле багымдат намазды окусаңыз дурус. Ооз ачкандан кийин 1 мүнөттөн кийин деле ошо шам намазды окусаңыз дурус. Демек ошо саатты караңыз. Таравих намазды 4 рекеттен окусак болобу? Болот. 4 рекеттен намазды окусаңыз болот. 2 рекеттен дагы, 4 рекеттен дагы окусаңыз боло берет. Экөө тең дурус. Мен муун оорусу менен ооруйм. 5 убак намаз окуйм. Туруп окугандан кыйналып сүннөт намаздарды отуруп окуйм. Намазым кабыл болобу? Албетте. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айткан, туруп окуй албаган отуруп окусун. Отуруп окуй алып күчү жетпесе, жатып алып окусун деген. Муундар ооруган өзгөчө отуруп. Сүннөттөрдү дин соолугу жакшы адам деле окуп отурса, нафилдерди окуп отурса боло берет. Фарыз намаздарды өзү туруп окуш керек. Бирок бул дагы ооруларга эмес. Оорулуу болсо, фарыз намаздарды отуруп окуса боло берет. Бул ачкындай күнөө болбойт, тескерисинче сооп эле болот. Буга кыжалат болбоңуз. Эгерде Рамазан айында сапарга чыга турган болсо, жолдон оозун ачыш керекпи? Же үйдөн ачып чыгыш керекпи? Сапар бизде 90 километрден аркысын айтат да. Бирок сапардын өкүмү ошол шаардан, сиздин турган жерден, айылыңыз же шаардан чыккандан кийин башталат. Үйдөн ачып чыкпаш керек. Ошол жака чыккандан кийин ошол ачык болсо боло берет сапарда. Мен намаз окуп баштадым, адашып жатам, китепти карап окусам болобу? Башында эми болот, барып, бирок китептен карап намаз окуганды шариятыбыз тыюу салган. Бирок башында сиз азыр эми кээде адашып кетип атасыз, кээде аракет кылып атасыз. Кудай кааласа ошону азыраак караганга аракет кылып барып, таптакыр карабай коюңуз да. Ошого чейин жардам алып турсаңыз болот. Мен намаз окуп баштадым. Сизге жооп бердик. Орозодо ар кандай оюн ойносо болобу? Күнөө дейби, эмеспи? Күнөө эмеспи деп турат го, күнөө эмеспи? Жок, ар кандай оюн эмес. Орозодо бир аз кичине зерикпейин деп, кичине пайдалуу, алаксыйын деп, бир аз мисалы оюндар, алдага оюн шариятка туура келбей турган оюндар болбош керек эми. Аял оорубай эле чачын кырса күнөө болбойбу? Күнөө болот. Анткени периштелердин улуу Алла Таалага мактоосу бар. Алла Таалага мактоо болсун, аял затын чачы менен кооздогон. Аллага мактоо болсун, эркекти сакал менен кооздогон дейт. Ошондуктан кандай эме болсо бул чачты кыркы болбойт. Эгерде ооруп калса, хижамат кылып, баштан операция, Кудай сактасын, ар кандай болуп калат, ал учурда эми зарылчылык, ал учурда кырса болот. Энем 8 жылдан бери муун оору менен ооруйт. Орозо кармай албай жүрүп, быйыл аракет кылып кармады. Намаз окуйун дейт, даарат ала албайт, заарасы турбайт, белинде темири бар, эңкейгенге да болбойт. Намаз окубаганы күнөө эмеспи? Жашы 70-те. Сиз даарат алдырсаңыз болот. Эгерде даарат алдырып, отуруп эле. Анан заарасы токтобогон эчтеке эмес. Бул үзүргө кирет дагы.
Багымдатка бир мисалдар аталдыбы? Ол ар бир намазга бирден алгайсы 4-төнү фарызды 4 фарыздары жудутуп койсоңуз болот. Бетин мындай кылып бир ирет эле чыканагын кошуп чачына мас тартып бутун бирден жууп болду. Бирок намаз окуганы албетте бул жакшы. Наоборот, намаз окуса Кудай кааласа оорусу жеңилдеп, дубалары кабыл болот, жүрөгү ток болот, жараткан ыраазы болот. Орозодо оозуна чач кирип кетсе эмне болот? Жөндөн кирип кетсе эч нерсе болбойт. Жөндөн кирип. А эгерде жөнөкөй мына чач деп алып кирип, анан өтүп кете турган болсо, буга ооз ачылып калат. Чачпы, түтүнбү, же болбосо азыркынакы тамчыларбы, булардын бардыгына алкымдан өтүп кете турган болсо, ооз ачылып калат. Эгерде жөн эле оозуна чач кирсе, анда эчтеке болбойт. Жутпаса эле эчтеке эмес, алып кое берет аны. Мурдагы жылы калган карыздарды быйыл Рамазан айы бүткөн соң кармап бүтсө болобу? Болот. Рамазан айдан кийин Кудай кааласа Алла Таалам жеткирсин баарыбызды. Айт намаз бар, айт күнү бар. Айтта кармабайсыз. Айтты өткөндөн кийин анан Кудай кааласа кармап берсеңиз боло берет. Ошо карыздарды биз беришибиз керек туган. Себеп дегенде бул жараткан Алла Тааланын фарызы бул. Ошондуктан кимде кандай калып кеткен болсо, былтыркы жылы, наркы жылы кармап бериш керек. Кант диабети менен ооруйм, орозо тута албадым, кандай болот? Ооруларга Алла Таала буйруган эмес. Ооруларга ооз ачканга буйруган. Алар ооз ачып жүрсө да уруксат. Бирок кийин Кудай кааласа жакшы болуп кетиңиз, жакшы болгондон кийин казасын кармап бересиз. Эми кээ бир адамдар бар, таптакыр ал оорудан сакайбайт, анда фидия деп коебуз. Фидия дегени ошол бир орозо питирдин акчасын бейбечараларга берип төлөмүн бергенге туура келет. Куранды кыргызча тамга менен окуса болобу? Болот, арабча үйрөнгөнгө чейин окуса болот. Кыргызча тамга менен бүгүнкү күндө деле кирлит менен кыргызча орусча тамга менен көптөрү алхамдулилlah намаздын сүрөлөрү, намазды, Куранды жаттап, ошо менен окуп жүрүшөт. Арабча тамга билбейт. Бул эми мындай үзүр кабыл алып. Бирок барып үйрөнүш керек. Себеп дегенде арабча тамгалардын ар бири өзүнүн мааниси бар, жана ар бири өзүнүн чыга турган өзүнүн жайы бар. Тажвид деп коет буну. Биздин үйдө атам менен аялым менен жана агам балдары менен жашайбыз. 100дөн ашык кой, 3 уй, 3 торпок бар. Ошондо зекетин кантип беребиз? 3 үй бүлөгө болуп туруп, анан 40ка бөлөбүзбү же жалпы эсептен 40ка бөлөбүзбү? Эми ол 100 кой кимдики? Ушуну караш керек да. 100 кой 2 кишиникиби же 1 кишиникиби? Ар бир кишиники мисалы мүлкү да. Мына кой экөөбүздүкү деши мүмкүн мисалы, Ошо 100 кой теңсе баарыбызга мисалы эгерде бөлүштүрө турган болсо кимдики канча? Bir kişilik эгерде 40ка жетпесе, бардыгына бөлгөндө 39дан тийип калса, мисалы 3-4 бөлүп берди, анда бирөөнө дагы фарыз эмес. Эгерде бирөөсүндө 40 жеткен болсо, ошого гана фарыз болот. Бул мүлк кимдики? Эгерде бардыгыныкы атаныкы эле боло турган болсо, анда ал атага фарыз болот да. Атам ичкенде көзүнө киши көрүнүп кыйкырып берет. Эмне деп айтыш керек? Ичкенде деген арак ичкендеби? Эгерде арак ичкенде көзүнө көрө турган болсо, арак ичпе деш керек дагы. Кыйкы бере турган болсо. Бул көзүнө көрүнгөн киши, көзүнө көрүнгөн көбүнчө жиндер көрүнөт, көбүнчө жиндер көрүнөт. Ошондуктан бул ошо кишиге жакпайт экен, аны таштасын, болбосо андан дагы жаман нерсеге кабылып калышы мүмкүн. Курсактагы балага дагы зекет берилеби? Жок, курсактагы балага фитр садака берилбейт. Курсактагы бала ага берилбейт. Эгерде мына азыр мисалы Рамазан айдан кийин Шаабан деп коебуз. Шаввал айы, ошодон эгерде ошол ай көрүнгөнгө чейин төрөлүп калса, анда берилет. Мисалы Рамазан айдын акыркы күндө төрөлүп калды. Анда ошонун акысына фитр садака берилет. Төрөлгөн жок, эненин боюнда эле, анда ага фитр садака берилбейт. Эгиндин үшүрүн түшүмдү саткан акчадан берсе болобу? Же алган түшүмдөн бериш керекпи? Алган түшүмдөн берилет. Алган түшүмдөн берилет. Үшүрдү ошол эң биринчиден алган түшүмдөн берет. Карыздары болсо карыздарга берет биринчиден, андан кийин анан үшүрдүн эмесин чыгарат. Ондон бери берилет.
Тахажжуд намазын багымдат намазына азан айтканга чейин окуй берсе болот. Бирок караңыз, дагы айтайын. Азан багымдаттын азаны эгерде убакыт киргенден кийин бир 10-15 мүнөттөн кийин айта турган болсо, тахажжудтун убактысы өтүп кетти ал. Демек баягы саатты карап туруп намаз, тахажжуд намазы окулунат. Саатты карап туруп. Ар бир убакта демек азан өз учурунда айткан азанчы болсо, ага чейин окуй берсеңиз болот. Ооз ачырса болобу? Кандай ачырабыз? Карантин болуп жатат. Кудай кааласа, иншалла дуа кыласыз. Эми продукту менен ачырасыз, продукту берип. Үйгө топтоп, же болбосо бир кафе же мечитке топтоп ачылбайт эми бүгүнкү күндө. Эми ооз ачтыргандарга айтып атабыз, ошол жерде кошуна колоңдоруңуз же болбосо кайсы жерде билесиз, кимге ооз ачтырайын деп атасыз. Ошого жакшы продукты кылып, эң жакшысы ооз ачырган, андан дагы жакшырагы бир конвертке акча салып эле берип берсеңиз, мынакей. Кудай кааласа, бул да ооз ачырганга жетет. Ал эң жакшысы. Болбоду дегенде, анда ошо ооз ача турган продукталарды алып берип бериңиз, бул дагы ооз ачырганга ошо эсептелет. Мен жакында кыздуу болдум, атын койдук, бирок азан чакыра элекпиз. Кантип азан чакыруунун тартибин айтып коюңузчу. Оң кулагына кыбланы карап туруп, оң кулагына Аллаху акбар деп азан айтасыз. Сол кулагына мындай көтөрүп, сол кулагын ачып туруп, комат деп коет. Ошо кода коматы сала деген кода коматы сала 2 рет айтылат, болду. Андан кийин анан кыбланы карап дуа кыласыздар. Алла Тааланын берген наристеге шүгүрчүлүк кылып, жана Аллага аманат кылып, ушул ыймандуу, бактылуу, өмүрлүү болсун деп жакшы дуа кыласыз. Оозумду 2-3 күндөн бери саат 2-3тө жаап жатып алып атам. Ошол туурабы? Бул деле болот. 2-3тө жаап. Кыскасы, өз учурунда эле убактысынан өткөрбөй эле жаап атыпсыз. Бирок пайгамбарыбыз айткан, ошо эң жакшысы саарлыкта ошол саат 4кө жакыныраак кылып туруп, Бишкектин убактысы боюнча айтып атам, 4кө жакыныраак кылып туруп, эгерде жаба турган болсоңуз жакшыраак болот. А так сиздики кылсаңыз, ошондой 2-3тө жапсаңыз деле боло берет. Орозо кармагандан кийин шилекей тез чыгып калат, окшойт. Жута берсе болот. Жута берсеңиз болот. Эч кандай ооз ачылбайт. Демек, орозо буга жооп бердим. Урматтуу телекөрүүчүлөр, мынакей биз коомду кандай кылып оңдойбуз, кандай кылып коомду биз тазалайбыз, оңолуу жолуна салабыз. Буга ыймандын жолу менен, улуу адамдарыбыздын насааты менен, элибизде жүрөгүндө патриоттук сезимдерди ойготуп, жашоону барктап, башкаларды сыйлай турган сезимдерди ойготуу менен. Эртең менен ооз жапканга уктап калган болсо, ниет кылып коюп тутса болотпу? Болот. Эртең менен саарлап уктап калды, убактысы өтүп кетти, ошо бойдон ниет менен улантып кете берсе болот. Негизи ошо таң аткандан күн батканга чейин ошол учурда тамак жебеш керек, ошол учурда суу ичпеш керек, ошол учурда ак никесиндеги аялына жакындабаш керек болду. Мен төрөгөнүмө 26 күн болду. Жолдошум орозодо, тамак жасап берсем арам болобу деп. Мен төрөгөнүмө 26 күн болду, жолдошум орозодо тамак жасап берсем арам болобу дейт. Жок, тамак жасап берсем эмне үчүн арам болот? Арам болбойт. Мен сиздин сурооңузга жакшы түшүнбөй калдым окшойт. Төрөгөнүмө 26 күн болду дейт. Мисалы азыр орозо кармабайсыз. Бир жолдошуңузга тамак жасап берсеңиз арам болбойт, жакшы эле бардыгы. Орозо эмне кылганда бузулат дейт. Орозо ушул тамак ичип алганда бузулат. Аялына жакындап койгондо бузулат күндүзү. Суу ичип алганда бузулат. Ошондой эле мисалы азык боло турган уколдор, глюкоза, күчөнөр, буларды алганда бузулат орозолор. Демек, урматтуу телекөрүүчүлөр, кадырлуу мусулман бир туугандар, мынакей коом жана дин биздеги ошол коомго баардык ошол биринчиден чын сүйлөгөндүктү пайда кылсак, аманеткөй, адеп акылактуу, билимге умтулган, таза, ортолоруна ынтымак, бөлүнүп жарылбаган,
Алла Тааланын укугундагы аткарган, бенделердин укугундагы берген. Мына ушундай коомду ислам динибиз ушундай коомду көргүсү келет. Имандуу коом, уурулугу жок коом. Ал коомдо бири-бирине зулумдук кылбайт, бири-биринин акысын жебеген коом. Тишимди жулдурган элем. Азыр тишимди салдырсам орозом бузулбайбы дейт. Бузулбайт. Тиш салдырсаңыз орозо бузулбайт. Ошо алкымдан эми өтүп кетпесин да, чачарандылар, оозду тазалап атканда тиш сала турган болсо эч нерсе болбойт. Мен арапа күнү орозо кармап баштаганмын, боло береби? Өзү бизде мындай арапа деп, ол курбан айттан бир күн мурдагысын арапа деп коебуз. Ал эми мына орозодон бир күн алдыңкысын шектик деп коебуз, шектик деп. Эгерде сиз шектик күндү кармаган болсоңуз, буну эми мында ал күнү кармабасын деп айтылынат. Ал күнү кармабасын деп айтылынат. Сиз кармап койдуңуз, Алла Таалам кабыл кылсын. Мындан кийин эми шектикте кармабай эле туруш керек. Жылкыга зекет берилеби? Берилсе кандай жол менен дейт. Этияттуулук үчүн жылкыга зекет бериш керек. Биздин Ханафи мазхабта этияттуулук үчүн жылкыга зекет берилет. Ал жылкы дагы кандай? Жылкы ошол 6 айдан жогору талада, тоют ошо талада жеп жүргөн болсо, бир. Экинчиси, ал ошо жылкыда айгыр бейлер аралаш болгон болсо, ошондо да кандай кылып санап бересиз? Орточо бааны аласыз, жылкыңыздын баасын, жана ошону 40ка бөлөсүз дагы, ошончо акчаны бейбечара кембагалдарга берип коесуз. Же болбосо эгерде 40 жылкыңыз боло турган болсо, мисалы, ошо жылкынын орточосун алып туруп бирөөгө берип койсоңуз деле болот. Мындай деле бар. Бунун атайы бир өзүнүн мисалы байлык нисабына жетиш, бүгүнкү күндө 193.800 сомго жеткен болсо, ошодон жогоркусун этияттуулук үчүн чыгарып кое бересиз. Орозо питирди өзүмдүн апама берсем болобу? Апам жесир аял, атам өтүп кеткен дейт. Орозо питир жок, болбойт. Орозо питирди ата энесине, орозо питири жок эле жөнөкөй эле акча бериңиз ага. Орозо питирди эмес, ал 35 сомдо ал. Жөнөкөй эле, андан сырткары эле сизде акча, ошону бериңиз ал. Питирдикин жок, бейбечара кембагалдарга эле бериңиз. Ооз жабарда 5 же 10 мүнөт өтүп жапса болобу? Бүгүн кеч калыпмын дейт. Жок, болбойт. 1 мүнөт да кеч болбой калат. Бүгүнкү күнү технология өнүккөн. Бардык аймактарда муфтиятыбызда атайы саат, минуталар менен берген. Болду. Ошодон кийин эгерде өтүп кете турган болсо, анда болбой калат туугандар. Кийин казасын кармап бериш керек болот. Биз үйдө жолдошум жана кайненем болуп таравих намазын окуп жатабыз. Шариатка туура келеби? Болот. Таравих намазды эркектер окутат, алдыга имам болот, артында балдар болсо, эркектер болсо, алар турат сап болуп. Эгерде алар болбосо, ошо аялдар эле, кайненесиби, апасыбы, аялы, кызы, эжеси дегендей бардыгы бир сапка туруп окуй беришет. Эгерде ошо эркектер болуп калса, ошолордон даже балдар болуп калса дагы имамдын аркасынан балдар турат дагы, андан кийин аялдар турат. Мен 5 убакыт намаз окуйт элем. 3 ай жаш бала багып окубай калдым. Эми кайра окуй баштадым. Окубай калган айларды эмне кылам дейт. Алардын казасын окуп бергенге туура келет. Алла Таалам иншалла намазга бекем кылсын. Туугандар, биз эч качан намазды таштабайлы. Намаз дайыма бизге бирге, кабырга барсак дагы бирге, Алланын алдына барганда дагы ушул намаз бизге даража алып берип, бейиштин ачкычы, кабырдагы нур боло турган нерсе. Бу дүйнөдө күнөөдөн токтото турган касиеттүү Алланын улуу фарызы бул намаз. Таштабаш керек. Ким калып кетсе, унутуп калса, ал казасын окуп берет. Мен 8 ай кош бойлуумун. Орозо кармасам врачтар канын түшүп кетет деп айтышты. Кандай кылсам болот? Кармабай эле коюңуз. Эгерде врачтар айткан болсо 8 ай, мына уже жакындап калган учур, анан көрөк азыр жакшы ушу дуа кыла бергиле. Рамазан айдын касиетинде ооз ачар, ошо учурунда эрте менен саарлыкта дегендей. Бирок кармабай, кийин бирок казасын кармап бересиз. Таспи тартып ата энесине багыштаса болобу? Жана кантип тартат? Таспи тартканы ушу субханалла деп айтат. Субханалла,
Ушуну биз 1000 жолу айтып койсоңуз болот. Альхамдулилля 1000 жолу, Аллаху акбар, ла илаха иллаллах, астагфируллах. Ошонун сабабын ата энеңизге багыштасаңыз болот. Тирүү болсо дагы, өтүп кетсе дагы. Я Алла, ушул айтылган тасбиhlердин, зикирлердин сабапторун мага насип кылып буйргун, ата энеме дагы буйргун, ата энеме багыштадым десеңиз болду. Кабыл кылгын деп коесуз. Пайгамбарлар тарыхы деген китепте аяттар кыргызча котормосу менен көп келет экен. Дарат жок окуса болобу же дарат алуу керекпи? Аяттарды, Курандын аяттарын даратсыз окуса болот. Бирок даратсыз Куранды аятын кармаса болбойт. Курандын аяты жазылып турат, Куранды кармаса болбойт. Анан Курандын аяттарын дагы даратсыз кол тийгизсе болбойт. Окусаңыз бола берет, окусаңыз бола берет. Ооз жапканда убактысына жетпей ооз жаап койсо болот. Убактысына жетпей, мына бүгүнкү күн мисалы Бишкек сааты боюнча канча бир 4төн 9-10 мүнөт өткөндүн тегерегинде болсо, ошого чейин жаап койсоңуз, 4төн 5 өткөндө жаап коюңуз, 4тө жаап коюңуз, бул боло берет. Бирок көрсөтүлгөн сааттан өтүп кетпеш керек. Фитир садаканы, орозону каалаган күнү берсе болот, каалаган күнү берсе болот. Фитир садаканы кайсы күнү кааласаңыз берсеңиз боло берет. Негизи айт намазга чыкканга чейин берип коюш керек болот фитир садаканы. Айт намазга чыкканга чейин бериш керек. Тахажжуд окуганда саждада өзүнүн тилегин айтып көпкө сажда кылса болобу? Тахажжуд намаз окуганда эми арабча дуа кылыш керек болот. Себептен арабчадан башка сөздү айтып кала турган болсо намаз бузулуп калат. Намаздын сыртында жөн эле сажда кылып, Аллага шүкүр саждасы деп коет. Ошондо тилек дуаларыңызды айта берсеңиз болот. Бирок намазда болсо, анда Куран хадисте айтылган дуаларды эмеде саждада окусаңыз боло берет. Андан башкасы болбойт. Намаз окуганда, каадага отурганда бутум ооруйт, сунуп окуйм болот. Себеп дегенде бул сиз үзүргө кирип атасыз, сунуп окусаңыз боло берет. Каадага отурганда бутуңуз ооруйт, бутуңузду сунуп отуруңуз. Буга шариятыбыз уруксат берет. Бронхит оорум бар эле. Ооз бекиген мезгилде ооруп калса, ингаляция жасаса ооз ачылбайбы? Ингаляцияны жасаганда эми кандай? Алкымдан нары өтөбү, өтпөйбү? Мен аны жакшы деле түшүнбөйм. Эгерде алкымдан нары өтүп кете турган болсо, суу болсун, чайкай турган, же болбосо чачма эмелер болсун, анда ооз ачылып калат. Алкымдан өтпөсө, ооз ачылбайт. Ооздун ичинде чайкап болобу же кандай болот? Же болбосо мына сыртынан сүйүппү, башкасыбы? Ишканамда 10 киши иштейт. Ошолордун ар бирине 1 килограмм эт таратып берсем, ооз ачарга өтөт. Ушул 1 килограмм этти берип, ушуга ооз ач эме кылып коесуздар. Оозуңуздарды ачканда тамактанып коесуздар депчи болот. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан, ооз ачарлыкка 1 уртам суу берсеңиз дагы, 1 уртам сүт берсеңиз, 1 курма берсеңиз дагы ооз ачарлыкка өтө берет. Эң төмөнкүсү да мына. Орус кемпирден карыз акча алган элем. Ал кемпир өтүп кетиптир. Анын уулу да өтүп кетиптир. Эмне кылуу керек? Анда ошо орус кемпирдин туугандары жок бекен. Туугандары болсо туугандарына бериш керек, туугандарына кайтарып бериш керек. Уулу, кызы, анын неберелери таптакыр болбосо ошончо акчаны ал ошо орус кемпирдин атынан садака кылып бересиз. Садака кылып бересиз. Анын атынан садака кылып бересиз. Менин аялымдын ашказаны ооруйт. Орозо кармалбай, кыжалат. Жылда бирөөгө продукты алып берет болобу? Болот, эми ашказан ооруп аткандан кийин ал оорулууга кирип атпайбы? Буга кыжалат болбош керек. Ашказан Кудай кааласа жакшы болуп калса, күн кыскарган учурларда, мисалы, декабрь, январларда эмесин казасын кармап берип коюш керек. Ага чейин жакшы дарыланып, жакшы дуа кыла берсин. Рамазан айдын касиетинен Алла таалам шыпа берип койсо ажеп эмес. Орозодо насыбай атса болобу? Кошунам менен талаштым дейт. Талашпаңыздар. Бул экинчиден насыбай дагы атпаңыз. Ооз насыбай сала турган болсо, ооз ачылып калат, туугандар, ооз ачылып калат. Насыбай чекпеш керек, сигарет чекпеш керек. Ооз ачылып калат. Орозо кармаган кишилер насыбай чексе болбойт,
орозо кармаган кишилер сигарет чексе болбойт, ооз ачылып калат туугандар. Тарави намазын жалгыз киши окуганда үндү чыгарып окуу керекпи? Ыктыярыңызда. Жалгыз окусаңыз, кааласаңыз үнүңүздү чыгарып окуңуз, кааласаңыз үнүңүздү ичинен окуңуз. Тарави намазда дагы өзү орозодо витр важип дагы жамаат менен окулат туугандар. 20 рекет таравих намаз өзүнчө, андан кийин 3 рекет витр важип бар го, аны дагы жамаат менен окулат. Болбосо Рамазан айдан башка күндөрү витр важип жалгыз окулат. Орозо фитр канча сомдон чечилди айтып коюңузчу? 35 сомдон. Бирок бул эң азы деген. Бул ошо будай менен эсептегенде. Ал эми пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам мейиз менен берген. Мейиз менен фитр садака берсеңиз 384 сомдон берсеңиз болот. Анткени кембагал бейбечараларга көбүрөөк пайда болсун десеңиз ушундай. Орозо кармап катуу урушуп кетсе эмне болот? Орозонун акыйкаты, нуру жана айтылган ушул убада кылынган соопторго ээ болбой калат, катуу урушуп кетсе. Бирок оозу ачылып кетпесе дагы орозонун акыйкатына жетпейт. Ошондон улам урушпаш керек эч качан. Сабыр кылыш керек, унчукпай коюш керек, кетип калыш керек. Орозо кармап жатканда жолдошун ичкилик ичип келсе, менин орозом бузулбайбы? Жок, бузулбайт. Ал ичип келген ошонуку бузулат да. Ошондуктан бул орозо кармаган кишинин эч кандай эч нерсеси болбойт. Бирок ошолор менен мындай кандай талашып, урушуп, жаңжалдашкандын кереги жок. Анткени сиз орозосуз, жолдошуңуз ичип келди, ага бирок акырын бир жакшы сөздөрдү айтып, жакшы насааттарды айтып кое бериш керек. Дуа кылып тура бериңиз, ошо жаман нерседен, ушу ичимдиктен арылып, ушу касиеттүү Рамазан айда токтотуп дегенде, ошодон ише Кудайым көрсө жакшыга Алла таалам жолдосун деп. Урматтуу телекөрүүчүлөр, урматтуу мекендештер, мынакей Рамазан айы дагы акырын өтүп баратат, күндөр, түндөр өтүп баратат. Буну кадырлайлы, ар бир минутасын текке кетирбейли. Ар бир минутасы Алланын алдында улуу даражага жеткире турган касиети бар. Ар бир минутасында дуанын кабыл боло турган эшиктери ачык туугандар. Шектенбестен, толук ишеним менен Алла Тааладан бейкапар болбой, Алла Тааланы эстеп зикир кылып дуа кылайлы. Өзгөчө ооз ачар учурунда жана ооз жаап саардык учурунда дуалар башкача кабыл болот. Таравих намазда башкача кабыл болот. Жана бул унутпайлы, бул касиеттүү айда орозосун Алла Таала фарыз кылды таквалык үчүн. Күн сайын таквалыгыбыз күчөйсүн. Күн сайын таквалыгыбыз көбөйсүн. Алладан коркуу сезим бизде көбөйсүн. Күнөөлөрдөн сактануу, ушул сезим көбөйсүн. Жашообуздан жаман адаттар чыксын. Жаман адаттар кетсин жашообуздан. Биздин үйүбүздөн жаман адаттар кетсин. Жакшы адаттарга, жакшы касиеттерге, жакшы кулк мүнөздөргө ээ болгонго аракет кылайлы. Чын сүйлөгөнгө, аманаткөйгө, жакшы пейилге, жана Куранды көбүрөөк окуйлу. Ла илаха иллаллах, астагфируллах. Ушуну көп айтайлы. Андан кийин бейишти көп сурайлы, дозоктон көп пана тилейли. Жараткан Алла Тааладан мамлекетибиз үчүн, элибиз үчүн көбүрөөк дуа кылайлы. Ынтымагына, өсүшүнө, токчулугуна, берекесине, ар кандай оорулардан сак болуусуна, туруктуулук жана ушундай аманчылыгына көбүрөөк дуа кылайлы. Жараткан Алла Таалам туткан орозоңуздарды кабыл кылсын. Бири-бирибизди дуабызда эстен чыгарбайлы. Дайыма жакшылыкта жолугуша берейли. Жараткан Алла баарыбызды өзү ыраазы кылсын, өзү баарыбыздан ыраазы болсун. Ыраазы болгон амалдарды кылганга баарыбызга жардам берсин. Ва ахиру да'вана анил хамдулиллахи rabbil alamin. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.